үчүн атын трансформация деп койдуңар? Атын трансформация дегенин себеби баардык нерсе атына жараша болот эмеспи? Трансформация деген бул өзгөрүү деген сөз да. Анан күчтүү өзгөрүү деген. Мен ошол адамдар бул курсту алганда жашоосунда жакшы жака өзгөрүү, күчтүү өзгөрүүлөр болсун, результаттар болсун деген ниет менен трансформация деп койгон. Ошондо канча онлайн түрүндө өтөт, Ооба. Трансформация курсу онлайн түрүндө өтөт. Анткени адамдар үйүндө отуруп алып эле телефондон эле практикаларды, сабактарды окуп эле өздөрү менен иштей берсе болот. Себеби дегенде көпчүлүгү жандуу өткөрсөк деле болот, бирок жандуу болгондо мисалы айылда, алыста жашагандар убактысын бөлүп, балдарын дайындап, таштап келе албайт да. А мында деген онлайн биз баардыгын киргизип койгонбуз. Телефонго, телеграмга сабактардын баардыгы жазылып. Ким каалаган 24 саат бою качан бошогондо мисалы түндөсү балдарын уктатып коюп, үйүндөгү конокторун кетирип коюп, качан өзү убактысы болгондо кирип, өзү менен иштеп, жашоосундагы көйгөйлөрүн чечип, алдына койгон максаттарына жолдорду ачып, өзү менен иштесе, результаттарга тез жеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Канча ай окуш керек? Трансформация курсун биз башында 1 айдан баштаганбыз. Бирок программа абдан чоң болгондуктан 1 айда көпчүлүгү үлгүрбөй эле калышчу. Андан кийин кой 15 күн белекке берели деп 45 күнгө узартканбыз. Кече жакында трансформация 8 поток болгондо 45 күн дагы ушунчалык аз сезилди. Себеби дегенде биз дагы да бонустук модулдарды коштук. Анткени бизде талап абдан чоң болгондуктан трансформация курсуна жана адамдардын көп талаптары бар экен, өзгөрткөнгөчү. Бул айда дагы бир модуль коштук. Жандуу кече менен ошондо жалпы 15 модуль болду. Ошондуктан биз азыркы учурда 2 айга узарттык. 60 күн бою иштешет жана результаттар биздики 8 потокто жана 7 потокто абдан көп болду. Адамдардын результаттары көп болсун, дагы да өздөрү менен тереңдеп иштешсин деген максатта мөөнөтүн да узарттык. Ошондо азыркы биздин трансформация курсубуздун мөөнөтү 60 күн.